Саламатсыздарбы, менин атым Асель Абдиева. Мен стилист, имидж консультант болуп иштейм. Элдер көп суроо болот, мода деген эмне, стиль деген эмне деп мен айтып кетет элем. Бул экөө эми хотя жакын түшүнүк болгону менен, бирок мен айтат элем, стиль бул адам, а мода бул кийим да. Ошон үчүн моданын аркасынан чуркап калсак, биз туура эмес өзүбүздү жоготуп коюшубуз мүмкүн. Себеби бизде өзүбүздө стиль болуш керек да. Ал стиль бул неме да, өзүңдүн ички дүйнөң. Ички дүйнөң. Ички дүйнөңдү сен все-таки кантип билдиресиң? Ички дүйнөңдү сен кийим аркылуу билдиресиң. Потому что биз кийим жүрүшүбүз керек. Эгерде мен ичимде өзүмдү бизнес-вумен чувствовать этсем, руководитель да, анда мен кийимим меники спортивный кийим болбойт, туурабы? Мен айтат элем, стиль, өзүңдүн стилиңди билип, анан кийим тандоону билүү бул абдан маанилүү да. Себеби сен өзүң ичиңден аябай маңыздуу адам болсоң, содержательный деп коет орусчачы, содержательный, а сырткы келбетиң тескерисинче көрсөтүп коет. Кээ мындай туура эмес бир кийим кийип алып, же подростковый нерсе кийип алып, же слишком откровенный бир нерсе кийип алсаң, элдерде ошондой впечатление болуп калат да, сен жөнүндөчү. Сен жөнүндө кийимиң туура эмес маалымат берип коет. Себеби биз сүйлөгөнчө эле биздин кийимибиз сүйлөйт да адамдаргачы. Момундай мол мода деп айтпайлы, азыр көп эле нерсе модада да, любой, и короткие пиджаки модада, и средние, и длинные. То есть мода азыр абдан ар тарапта болуп калган. Ошондуктан азыр легко. Бирок кээ бир мындай яркий трендтер бар, алардын жашоосу кыска болот да модадачы. Например, страза менен уги деген бар эле, помните, зимой носят уги со стразами. Ну, это, конечно, это короткий модный тренд. А уги, они постоянно остаются, да. А тигиль короткий тренд. Где вот, например, кожаные леггинсы или брюки. Азыр кожадан, эко-кожа, конечно, азыр натуральный кожаны уже и Западтагы көп неме воспринимать этпейт, как бы сохранение экологии деп. Азыркы мода боюнча айткым келет, эң негизгиси кийим мурда абдан чыпчыйып, мындай облегать этип турган нерселер модный болчу да. Азыр кичине мындай пространство, свободный, оверсайз деген модный болуп атат да. Ошондуктан мен айтат элем, модики костюм, да. Здесь костюм составы, ну, натуральный, оверсайз, ушундай чоң узун футболка и ушундай укороченный брюки. Тоже могул жеринде абдан чыпчыйып, неметкен жок, кененирээк болуп атат. Ошондуктан костюм мен абдан актуальный деп айтат элем. Өңү дагы яркий цвет азыр актуальный, яркий, ушундай желтый, потом оранжевый, розовый цветтер, момундай цветтердин баары ушулар актуальный. Ошондуктан мен могул костюмду айткым келет, что вот этот цвет бежевый, да, бул бежевый такой, пудрово-бежевый, дагы очень хороший, жай мезгилине эң сонун түстөрдүн бири ушул. Бул аябай кичине элегантный көрсөтөт да, свежий көрсөтөт, вот такой оттенок, да. И я думаю, что жакшынакай макияж кылып алып кийсе будет хорошо. За исключением морекилерди, ушундай өңдөрдү, за исключением рыжий бир блондинкалар болот. Чачтары кызыл, чачтар ушу менен сливаться этпей калыш керек. Ушундай широкий они могут быть. Эгерде кишинин бою кыска болсо, бул полго чейин жетет, в пол. Брюки палаца деп болуп калат да. А эгерде бойлору узун болсо, анда кичине укороченный болуп калат, тоже неплохо. Белыми кедами абдан сонун жарашат момундайлар. И мен айтат элем, что сейчас ушундайды кийип туруп, можно не обязательно муну кийип, ичинен футболка киет, же топик кийип туруп, муну кийип и какой-то ремень, да, можно вот такой ремень
талияны подчеркивает этипчи. Ошондо наоборот талия подчеркивается этилип ремень менен и бут узун көрүнүп абдан жакшы жарашып калат да, тоже какой-то стиль появится, да, можно ремнем пристегивать эту алсачи. Можно красный под цвет подобрать, ну, либо можно контрастный любой цвет. Вот, коричневый был натуральный цвет, что ну, там коричневый менен пояс кылалса деле болот. Мо цветте самый модный цвет сезона деп жарыяланганда болчу. Поэтому ушундай цветтен bir нерсе кийсеңер, силер модный көрүнөсүңөр азыр. А потом бияқта жок экен рубашки тоже, белые рубашки вот, с синими полосками в моде депчи. Конечно, мода деп айтылат, бирок анын аркасынан чуркап, переживать этип болбойт. Любой цвет всегда будет актуально. Потом здесь без костюмдар боюнча айттык, кандай кийиш керек. Белый тоже освежающий цвет, очень жакшы мындай. Самое главное, ысыбашыңар керек, составында такыр эле 100% полиэстер болбой, кичине бир натуральный, жок дегенде вискоза болуш керек да. Шымдар жөнүндө айткым келет, вот боякта шымдар бар экен. Азыр вот, например, мореки шым. Вот такие клёш. Клёш азыр абдан актуальный болуп атат. Муну тоже мен предлагаю. Это бул кандай бою аябай узундарга окшойт да, Я предлагаю мындай шымды кичине мондай подносочный мояк жагында платформасы бар, кичине бир платформа обувь менен кийсе платформасы бар. И бул полго чейин түшсө, ошондо вот эти брюки будут абдан силердин бутуңарды узун кылып, аябай модель көрүнүп каласыңар кыздар. Анан кийин үстүнө футболка же бир рубашка кийгенде аны минтип ягын астын жок дегенде астын минтип талияны подчеркивать этип астын киргизип койсоңор, вообще бутуңар абдан узун болуп, бир модельная внешность болуп каласыңар. Если еще платформа кийсең. Өңү дагы абдан сонун экен, конечно, натуральный, такой бежевый, красивый, такой пудрово-бежевый, хороший цвет. Анан кийин айтат элем, ну белые брюки тоже на лето абдан жакшы. Прямо одевайте, ошондой эле принцип менен белые кроссовки, белые босоножки, абдан сонун. И обязательно айтат элем, босоножки кийсеңер, кыздар, эгерде тырмагыңарды көрсөткөн босоножки кийсеңер, педикюр жасагыла деп айтат элем, сөзсүз түрдө. Педикюруңар жокпу, эшикте 50 градус жара, 60 градус жара, бутуңар жабык кийим, обувь кийгиле. Педикюрыңар жок болсо вообще антпегиле. Педикюр, маникюр, менчи бир жака барарда, пусть лучше силердин башыңар, чачыңар кир болсун, майланышып. Бирок педикюр менен маникюрыңар болуш керек да. Хорошие джинсы, но азыр джинсыларда слишком көп момундай потертости, момундай тешиктери слишком көп актуальный эмес. Ну, спортивные брюки, азыр спортивные момдай ылдый жагында резинка болгон шымдар, не только спортивный, бул спортивный болуп атат, а мындай для города, для шымдар болуп атат, ылдый жагында резинкасы менен, тоже актуально. Можно носить, носите. Потом айтат элем, мына мореки шымдар, абдан актуальный. Бирок, кыздар. Муну мода деп эле баары кие берет. Мен, например, мондай шымды кийсем, кичине бутту кыскартып коет, потому что бул өзү шым укороченный. Бул шым актуальный, себеби мояктар азыр мол зона, монда чып-чийип тартылып, облегать өтө жарашпайт, ошондуктан морекиники широкий болот, потому что здесь резинка болуп атпайбы, ошон үчүн эти брюки очень актуальны. А эгерде силерде брюки болсо, мояктарын аябай облегать эткенчи, анда, конечно, үстүнө на выпуск оверсайз рубашка менен футболкаларды кийип алсаңар, то образыңар более-менее современный болуп калат да. Азыр жай мезгили болуп атпайбы? Жай мезгилинде албетте көйнөк кийгенден өтөрү жок. Көйнөк это вот вообще сонун болот да жай мезгилине. Быйылкы
тренд боюнча уже быйылкы эмес 2-3 жыл болду момундай цветочек, платье в цветочек, ушундай мелкий цветочек абдан актуалдуу болуп атат. Ошондуктан морeki завязочкасы ушундай завязкалардагы абдан трендовый, такие веревочные завязки, шымдарга деле, көйнөктөргө деле ушундай веревочный завязка абдан актуальный. И морекинин гүлү, мелкий цветочек тоже абдан трендовый. Если көйнөктү кийсеңер, силер модный болосуңар. Анан формасы боюнча айтат элем, момундай кройдогу көйнөктөр ушундай кош этек болуп, анан моягында ушундай белинде ушундай шов менен белинде, бирок бул облегать этпейт. Мен азыр айтып атпаймынбы, облегать эткен моментип алар анча жакшы жарашпайт да, азыр широкий болуп туруш керек. Ошондуктан бул көйнөктү мен айтат элем, абдан удачный, хорошее платье. Эгерде дагы бир кош этекти кошуп койсо, бул макси платье болуп калат, андан жакшы болот. Платье рубашка деп коет муну, платье рубашка. Вот этот цвет милитари деген өң бул. Милитари цвет тоже абдан актуалдуу. Кийсеңиздер болот. Бирок мен айтат элем, момундай логотиптерди Айзат. Логотип болгон логотипке көп увлекаться этпегиле логотип мененчи. Эгерде элегантный көрүнгүңөр келсе, эч логотипи жок эле. Жок дегенде биякта жөө гүл эле болуш керек. Бирок могу Chanel деген логотип жок болсо, могу көйнөк абдан сонун болмок да. Бут кийимге келсек, анда бут кийим жай мезгилинде азыр момундай бир эле ушундай перемычкасы менен момундай плоский босоножкилер абдан актуалды. Ошондуктан момундайларды мен сунуштайт элем. Буларга карата анча деле сунуш бербейм, бирок могуларды абдан жакшы, ак түсүндөгү дагы жакшы экен. Плоско, биз обязательно могу плоский и мореки бир перемычкасы, это актуальный, жакшы. И момундай обувьтарды деле айтып сунуштап кетет элем. Именно ошо моягы платформасы, ошо каблук жагы ушундай джутовая веревка деп коет, ушу менен обработанный. Ушулар дагы абдан актуальный. Ошондуктан вот такие тоже обращайте внимание. И могулар тренд, эти тренд, опять-таки, бирок бул тренд болгону менен, бул деле мореки логотип. Бул дагы логотипти көрсөтүп атат, Hermes деген логотип. Но ничего, можно носить вот такие шлепки. Вот. Высокая модадан келген модель. Потом дагы айтып кетет элем, эгерде туфли, бул классика, булар классика. Вот такой носик, туфли лодочки деп коет, тем более цвет бежевый. Бул ар бир айымдын үйүндө негизи гардеробунда ушундай бежевый туфли болуш керек да. Потому что бежевый туфли, эмне себептен бежевый? Потому что бежевый бул биздин денеге түспөлдөш болуп кетет да, биздин өңгөчү, денебиздин өңүнө. Ошондуктан бул туфли менен любой цвет кийим кийсеңер жарашат. И также бул мындайды кийип алсаңар, бул ичине удлиняет ноги. Потому что бутуңарды мынтип кеспей, а вот наоборот продолжение кылып удлиняет ноги, момундай түстө. А эгерде ал еще кожа эмес, момундай эле, лак эмес, момундай кожа болсо, это еще лучше даже. Вот кожаные вот эти туфли я бы предложила сейчас. Актуально здесь ведь вот такой фактурный каблук абдан интересный болуп атат да. Биягы баары эле классика, баягы классика. За счет каблука был актуальныйраак болуп калды да. Ошондуктан мореки лодочки самая правильная инвестиция да, гардеробкочу. Момундай лоферлер азыр ушундай могуларды лофер деп коет. Подошвасы ушундай болгон, үстүнүн түсү ушундай болгондор. Түс эмес, формасы. Бул лофер деп коет. Лоферы тоже дайыма актуалдуу, көптөн бери эле актуалдуу болуп келатат. И менимче булар актуалдуулугун жоготпойт да.
чтобы образыңар толук болуш үчүн сиздер сөзсүз түрдө аксессуарларды колдонушуңар керек да. Квинтэссенция образа это аксессуары деп коет да. Значит, азыр актуалдуу именно ушундай кылып эле өзүңөрдүн мойнуңарга тагынып алсаңар, ушинтип 2-3 катар кылып тагынып алсаңар, вообще биягыңарга чокер тагынып, же, например, вот мореки шурум бар го, и бияка дагы мындай кылып катар-катарынан тагынып алсаңар, актуально болот. Вот. Анан азыр мындай түшүнүк жок, алтын, анан өңү сары болсо баары сары болуш керек, алтын болуш керек депчи. Жок, азыр можно и бронза, и серебро, и алтын баарын эле аралаштырып сочетать эте берсе, андан жакшы болот да, андан интереснее наоборот көрүнөт да, мындай темныйлар менен кошуп, светлый, мындайларды кошуп кылсаңар, андан интересно көрүнөт. Ну, конечно, аны тоже мындай кичине подбирать этиш керек да. Сүйкүлөрдү айтып кетким келет. Мындай большие вот такие кольца сүйкүлөр азыр тоже актуально. Же моно серга кылып, мону бирөөсүн эле тагынып алсаңар деле, моно сергалар азыр актуально болуп атат да. Вот этот модный тренд деп, вот этот цвет такой модный, синий. Вот эти синие цвета тоже будут хорошо. Ну, морекилерге көп айтпайт элем, он не советую. Но вот такого плана, вот такие, вот эти, очень хорошо. Вот эти сережки, они очень актуальные. Тагына бергиле жайында тагынса болобу болбойбу, шаарда болот, конечно. Ободок боюнча это аксессуар бул, дагы абдан жакшы стилди көрсөткөн аксессуар. Тем более момдай эко кожадан жасалыптыр. Ар кандай түстөрү бар экен. Тагынып алсаңар, өзүңөрчө бир интересный болуп, эгерде өзүңөр жөнөкөй эле кийинип туруп, анан башыңарга бул ободокты тагынып алсаңар, эгердечи, простой эле кийинип, то уже какой-то стиль пайда болуп калат да, жөнөкөй болбой. Ошон үчүн силердин стилиңерди интересный кылган бул аксессуарларда бир саат болобу, же бир ободок болобу, же бир эле цепочка болобу, мунун баары стилди түзөт. Очкилерге кандай талап? Очкилер азыр мындай негизи тренд боюнча мындай бабочка сыяктуу, вот такие мындай очкилер в моде болуп атат да. Сумкалар жөнүндө айтканга келсек, жайында, конечно, мындай жеңил, ушундай шоперлер, тем более вот такие шоперлер азыр актуально. Жеңил дагы, тердетпейт дагы, натуральный кожадан же бир кожа замдан эметип алсаңар, алар тяжелый болуп калышы мүмкүн, но если светлый болсо өңү, тогда можно. Но жайында я не советую вообще вам черные кожаные сумки носить, да, черные сумки жайында вообще мен сунуштабайт элем да. Биз азыр жыйынтыктап кетсек, биз бюджетный или бир бюджетный кийимдерди көрсөттүк азыр сиздерге. Өзүңөргө түшүнүк берели деп эле бир жалпы түшүнүктөрдү айттык да. Так мен айтат элем, кийимди тандаганда түс өңүңөргө жараша, чачыңардын өңүнө жараша, фигураңардын тип фигуры деп коебуз, ошо тибине жараша тандасаңар, андан жакшы көрүнөсүңөр. Ошондо айтып коет, стилисттерде бар, этот кемчиликтериңерди, биз силердин кийимиңер кемчиликтериңерди жашырган, артыкчылыктарыңарды көрсөткөн кийим болуш керек да. Жөн эле ыңгайлуу, мага жакты деп сатып алган мен туура эмес көрөм да. Ошондуктан ошо именно ошентип сатып алат адамдар. Бой мага жакты, кетип баратсам, мага могу кызыл көйнөк жагып калды эле, андан сатып алдым деп. Үйгө келсе, ал кызыл көйнөгүн эмне менен кийем, каяка кийем деп анан туруп калат да. Вещей много, а надевать нечего деген проблема көп эле адамдарда бар. Ошондуктан ошондой болбош үчүн, акчаңар жөн эле шкафта илинип тура бербеш үчүн кичине пландаштырып, покупка кылганы чыгып атканда деле жанакы продукт алганда хозяйкалар обычно бизде айымдар, биякта айымдар көрүп атат да. Айымдар азыр базарга барып продукт алып кел десе, бүт баразы список жаса баштайт.
холодильникті açıp список жазышат да, чтобы лишний не покупать. А мен себептен кийим алганда жөн эле барып эле көзүбүзгө көрүнгөндү жакканды алып алышыбыз керек. Ошондуктан кичине гардеробду карап, эмне бар, эмне жок деп анализ кылып, барын талдап туруп анан кийин барсаңар, ошондо силердин гардеробуңар аябай функциональный болот да. Анан кийимдер негизи гардеробдо бири-бири менен айкалышыш керек да, кийимдерчи. То есть бир блузкаңар ал бир шымыңарга дагы, джинсыңарга дагы, юбкага дагы сочетаться этиш керек. Бир шымыңар и пиджак менен дагы, свитер менен дагы, кардиган менен дагы сочетаться. То есть баардыгы бири-бири менен ушуну базовый гардероб деп коет да. А базовый гардеробду жакшынакай пландаштырып туруп алсаңар, эгерде базовый гардеробуңар болсо, анда силерде вообще проблема жок болот. Эмне кийем, кандай кийем деп аксессуарларды кошуп эле базовый гардеробко кичине эле аксессуарларды кошуп эле аны романтический наряд кылып аласыңар. Эгерде бир жака киного баратсаңар, ага да башка аксессуар кошсоңор, ал классический болуп калат. Анда можете куда-нибудь на собеседование барганга же чогулушка спортивный элементтерди кошуп койсоңор, ошол эле нарядыңарга, например, аксессуар же бир элемент. Все, спортивный наряд casual болуп калат да. Иши кылса, мындай гардеробуңар ушундай айкалышкан базовый гардеробуңар болуш керек да. Аны үчүн, конечно, силердин өңүңөргө жараша. Например, өңдөр кандай болот? Өңдөр контраст бар. Анан контрасты жок деп. Орысча айтканда контрастная и неконтрастная внешность деп айтылат да. Ошолорго да карап кийим сатып алсаңар, андан жакшы болот да. Андан жакшы жарашып, өңүр чыгып сулуу көрүнөсүңөр. Также выраженные черты лица. Аны мен азыр кыргызча кантип айтсам, выраженные. Вот хотя котормочумун, просто выраженный деген, это вот, например, если эриндери калың, көздөрү чоң, вот нос выраженный болсо, вот видите, вот нос выраженный, орысча как-то бир жумшак айтылат да, выраженный нос. Эч ким тарынбайт. А мен азыр мурдуң чоң десем тарынат да кыргыздарда. Ошон үчүн мен ага азыр сөз таппай атам, выраженный черты лица болсо дагы, анда кандай өңдөрдү кылыш керек. Ушундай бир тонкостьтер бар да, стилистикадачы. Эми анын баарын, конечно, аны ар бир эле адам биле бербейт. И стилисттердин жардамы менен билип алса болот, конечно. Эгерде ошого муктаж болсоңор, бүгүнкү биз берген маалымат силерге кызыктуу болсо, мага кайрылсаңыздар болот, мен сиздерге жардам бере алам. Кандай тандаш керек, кандай түс тандаш керек, кандай шым тандаш керек, бардыгын мен силерге кеңеш берип, жардам бере алам да. Пожалуйста, чалгыла, инстаграмдан киргиле, жазгыла дегендей да.